Кайгылуу каңшар. Каныбек менен Алымдын Алайга барып келгенине бүгүн 3 күн болду. Бирок көздөп барган максаттары ордунан чыкпады. Ош жакка барып чоңкойчу менен жапектерге учурашып кеңешүүгө мүмкүндүк болбоду. Биринчиден таанылып калабызбы дешип чочулашса, экинчиден күлчөдө калентир такык болуп жатат деген кабарды угушуп тим болушкан. Канчалык чекмелеп такып сурашса да, өлгөн дегенден башка Бегайымдын кабарын уга алышпады. Түн ичинде акырын барып Эсенге, Жумага, Кебекке жана башка жакшы санаалаштарына жолукту. Аларда Бегайымды өлдүдөн башкага чыгарышпады. Баягы Акмат молдо түрмөдөн чыгып Ошто жүрөт. Бирок бир бутунан ажырап кайырчылык кылыптыр деп Жумадан уккан. Караколдун башын ашып ноокат аркылуу барып, Акматты бир көрүүгө кумарланса да, анын түрмөдөн аман чыккан-чыкпаганына Каныбектин көзү жетпеди жана анын кайда турганын билбеди. Көк суудан чоң атасы менен чоң энесине түн ичинде жолуккан. Бечара Урум менен Турум өлгөн уулу сансыз тирилгендей айтып түгөткүс кубанычка батышты. Келер кетер сөздөрдү да айтышты, бирок Айдарбек татканын каарынан улам Акчал Каныбектин чуусу эмгиче басылбагандыктан Урум менен Турум жалгыз улагын союп берип, Алым менен Каныбекти бат эле түн ката кайра узатышкан болчу. Улуу чаттан Алай кууну көздөй жүрүп, Чокочалга барып, Ажардын тапшырган аманатын берип, бир сыйра кийимин кийгизип, алтын көкүл Раушандын дайынын айтып, анын кызы Анарханга үйлөнгөндүгүн билдирип, аябаган зор кубанычка бөлөп, Акчалды башы менен жолойго кыйган. Чоңкойчу менен Жапектин жана Акматтын амандыгын билип, анык кабар алып келүү үчүн Жуманын чакыртып алып, Чоконун атын мингизип Ошко жиберген. Ал келгенче жата берүү пайдасыз болгондуктан 1 ай, жарым айдан кийин кайра келерин билдирди. Каныбек менен Алым жүрө беришкен болчу. Каныбектин Кашкардан келгенине мына бүгүн 3 ай 5 күн болгон. Бирок башты батырып, булгачакты сайгызаар жерди табышпады. Каныбек балам, чын эле кетесиңби? Чын эле эркиндикке чыктыңбы балам? Жок. Түрмөдөн бошоп чыкканың эркиндик таңы сага үйүң тигип койбогон чыгар. Рас, ошондой балам. Эркиндиктин өргөөсүн кол менен тикпесе, өзүн өзү тигилтип калбаган чыгар. Ойлонуп иш кыл. Кош, бизди унутпа. Колуңдан келсе жардам кыл деп Каныбек түрмөдөн чыккан жатканда бир кытай чал сакалын жашка жуугузуп туруп айткан эле. Бул сөздөр Каныбектин эсинен чыкпады. Ат башыга чейин барып келди, бирок эркин жашап, байпагы макмал болуп, мамырап жаткан эмгекчилерди көрбөдү. Кайда барса да теңсиздик, кайгы зар, кандуу жаш. Айрыкча аны көрүүгө көксөгөнү чор тамандар эле. Алардын эч кимисине жолугуп, дайынын биле албады. Канткенде мына бул зарланган эл эркиндиктин өргөөсүн тигип, бөдөнөчө корголобой эркин жашайт деген суроо күндөн күнгө күчөй баштады. Кандай болсо да Акматтын чыкканы рас болсо, андан ары Ошко барууга бел байлады. Бирок буйгаттуу бурулуштун каардуу бороонундай болуп, туш тараптан кайгылуу каңшарлар чыга баштады. Жаман үйлүү жардылар борошолуу чилдени кандай сезсе, Каныбек да бул каңшаарды ошондой сезди. Ал кабарды бирде бала чагында уккан кандуу шамал жомогундай, бирде арыктын жанын, семиздин канын алуучу каардуу каттуу суууктай, бирде жер жүзүн үйөр каптап келе жаткандай сезди. Бирде каргашалуу калың чууга учурап, жазыксыз кандар төгүлүп жаткандай көрүнөт. Бул каңшаардын түбүн ойлоп келгенде, Каныбек эмне кыларын да билбей кетет. Жалгыз Каныбек эмес, Алымдын, анын жездеси Белектин да айласы кетти. Кандай кептер бар? Зуннахундун жар чакырганы жөнүндөгү кабарларды кандай экен деп, Беки Төлөгө карап сакалын сылап, таноолорун едирейтти. Беки черик элинен чыккан чоң бай жана чоң иштерди бийлеп жүргөн аксакал. Төлө болсо атактуу манап, бирок Төлө десе аны эч ким билбейт. Кара чечен десе, бул какшаалдагы чериктер эмес, каттуу бакыттагы жоош, чоң багыш, жедигер, мундус жана кыргыздын башка урууларынын бардыгы билет. Ал өзү чарчы бойлуу кара киши, жашы 50дөн жана гана эңкейген, өңүнө караган адам, анын жашын 40тан көп ашырбайт. Аттуу баштуу адамдардын бардыгына Зуннахун кат жаздырып жибериптир. Сизге жаздырган каты бул деп, Төлө кызыл жибекке оролгон катты Бекиге берди да, бул катты Соорундатка атай сизге берди. Ушул 2 катты окуп көрсөңүз, окуянын бардыгы ачык болор деп, Төлө сунган бутун сынып, сол жагында олтургандарга бир карады да, эгин көтөрүп сакалын сылап койду. Беки менен Төлөнүн айланасында бир канча адамдар олтурса да, кат тааныры жок болгондуктан
беки киши чаптырып Эсенбай молдону чакыртып келди. Салам алейкум бектер, деп Эсенбай молдо беки менен төрөнү баш кылып, бир тоонун колун кармап амандашты да, чөк түшүп олтура калып, эки колун жайып, жылаан менен арбашкан кой ооздонуп, бир топко оозун бүлжүлдөтүп бата кылды. Молдоке, бул олтургандардын баардыгы ак кагазга сокур экен. Мына бул катты окуп берсин деп чакырттым. Балким жаназа окусун деп чакырткан экен деп жүрбөңүз, деп беки тамашалап күлгөндө олтургандардын баардыгы дуу күлүп жиберишти. Демек жаназадан башка жерге барбайт экенмин го, деп тамашада болсо эл дуу күлгөндөн улам Эсенбай молдо тергеп кызара түштү. Тамаша кеп, Молдоке, тамаша кеп, деп беки ичинен оңтойсуздана түштү да, бул каттар өтө даңктуу адамдардан келген экен, деп эки катты тең Эсенбайга берди. Бисмиллахир-рахманир-рахим, деп Эсенбай катты алды да мурутун серпе турган кичинекей дүкөртү менен каттардын тигишин сөгүп окуй баштады. Дугай салам, бизги ва сизги аянттан артык көргүчү Черик элинин бийик даражалуу аксакалы жана кызыр колдогон кадыр барктуу карый атабыз Бекигедир. Кашкар шаарында туруучу балаңыз Зуннахун Бектендир. Бек ата, мен ушундай бир кыйын окуяга жолуктум. Балким ал окуялар жөнүндө угуп калган чыгарсыз, дегизип Эсенбай молдо каттын аягына чыкты. Бул каттан Каныбек белгисиз болуп качкандыгы, жалгыз эмес, Кермахундун үй бүлөсүн, бир канча мүлкүн жана 4 жоргосун алып качып кеткендиги олтургандардын баардыгына маалым болду. Бирок ким аркылуу кайда качкандыгы белгисиз. Катта божомолдор эч нерсени ачык айтпайт. Ойоң буган итей, деп беки эмнегедир ачуулангандай болуп олтурду да, соорондатканын катын окуңчу, деди. Эсенбай соорондатканын катын окуп олтурду да, жогору жагы мына ушундай жазылган экен, эми бул жагы кызык көрүнөт, деп бекиге карап калды да катты узарта окуду. Чындыгына келгенде бир бууранын өлүп калышы эч нерсе эмес, бирок анын намысы кыйын беке. Ыйык көтөргөн буурасын өлтүрүп койгондо деле соорондатка эч кимди эчтеме кыла алган эмес деп айтчу элдин сөзү жаман. Мындай сөздөр мени тирүүлөй көрүүгө көмөт. Төөчүнүн айтууна караганда жана анын билгенине караганда буураны өлтүргөн адам сенин элиң тараптан келгендиги анык. Кудай дешкен куда сөөктүү, тамашалашкан курбулуктуу, илгертен берки журтчулукту бирибизди бирибиз сыйлап кадырлагандыкты эске алсаң, буураны өлтүргөн адамыңды чыгарып бергин беке. Илгертен бери ынтымактуу элек, эми элиңден чыккан бир тентегиң үчүн бузулушпайлы. Өткөн күздөн бери элимдин арасын артып жатып чарчадым. Өлгөн буураны да буураны өлтүргөндүн атын да сойдуруп кургаттырып койгонмун. Келип конуп көрүп кетсең да болот. Буураны өлтүргөн адам атынын башын кесип көмүп кетиптир. Төөчүнүн божомолдуу боюнча издетип жүрүп, атынын башында таптырып алдым. Ал ат жерде кашка, тиштерине караганда жаңа сый. Камчы жаакы кулагы артынан оюк. Аттын өпкөсүн жана сөөктөрүн көргөндөр чабылып жүргөн ат болсо керек дешет, бирок чабылып жүргөн ат экенин таңсаң да, кулагындагы оюгу өз элиңдин эни экенин тана албассың беке. Чын-чынына келгенде тандырып да жибербеймин, деп дагы толуп жаткан сөздөрдү жаздырган соорондатканын каты беки окту. Олтурган элдердин баардыгы окуянын чын-чынына өздөрүнчө териштирип бүтүштү. Буураны өлтүргөн адамды таап берүүгө беки менен төлө баштап батада кылышты. Бирок жерде кашка аттуу биздин элде ким бар эле деген суроо баардыгынын башына куюндай ойноп өкүм сүрө баштады. Малдуулардын баардыгы тегиз чөбүгенен, суусу мол чоң жайлоодо. Жайыт жетишпей калган орто жана кедей чарбалар бөксө жайлоодо. Береги суунун боюндагы эски тутуулуу кара үй Карыптыкы, анын жанындагы томогодой ак өргө Алымдыкы. Жасалганына 3 гана күн болду. Карыптын үйүнүн күнчыгыш жагында ак өргө Каныбектики. Анын жасалгандыгына 2 айча болуп калды. Анаш, баягы жүндөрүң кайда? Мага алып берчи. Бекер олтурганча эптеп тутуп коеюн, деп ажар чыгдан тараптан чыккан табышка карап кулагын көтөрдү. Жакшы көргөн байбичеси бар үйдөн тамак сурап ичүү, кээде сугалактыгын коюшпай акырын уурдап ичүү айыл арасындагы кээ бир кыз келиндердин адаты болот го. Айрыкча бул адат ажардын кыз келиндеринде. Сүйдүмкан менен Дарыяхан Анархан жокто ажардын үстүнө акырын киришип, сүттүн үстүн калпып, талкан мыкчып жегенди жакшы көрүшө турган. Айрыкча буга кызыккан Сүйүмкан
Эмне үчүндүр бул адат ага абдан кызык көрүнө турган. Ажардын үнү чыкканда Сүйүмкан менен Дарыяхан үндөрүн чыгарбай, акырын күлүп жиберишти. Ажар шегала түштү да: "Арамдар, Анархан келдиби десем баягы окшошкон эки арам келип баштанганы жаткан го" деп мээримдүү мүнөзү менен күлүп, чыгдан тарапты көзүн чоң-чоң ачып карап калды. "Кой десем болбой, Дарыяхан уурулук кылып жатат" деп Сүйүмкан каткырып жиберди. "Өлүп кетейин энеке, мен эмес. Кой десем болбой, эжем өзү сүттүн үстүн калпып, талкан уптап жеп койду" деп Дарыяхан күлдү да колундагы акыркы сугум талканын Ажардын оозуна салды. Садагалар, жегиле" деп жылмайып туруп, "Силер сыяктуу эркелеп келин болуп көргөнүм жок. Бирок жакшы көргөн үйүнөн ушинтип тамак ичип жеш кыз келиндер үчүн кызык болобу керек" деп Ажар акырын улутунуп койду. "Кыз келиндердин баардыгы эле кайдан уурулук кылсын энеке. Бирок Дарыяхан экөөбүз сиз олтурганда тамак уурдап эле жегибиз келип турат" деп Сүйүмкан каткырды. Кийинки күндөрдө Каныбек менен бир үйдөгү адамдар эки өргөө жасап үч үйгө бөлүнүшкөн. Чоң үйдө Карып менен Күлүкан, чоң өргөөдө Ажар, Каныбек, Анархан, а кичи өргөөдө Алым менен Дарыяхан. Сакадай болсо үч үйдүн ортосунда. Бул ынтымактуу бүлөлөр үч үйгө бөлүнгөнү менен көп учурларда бир гана үйдөн тамак ичишет. Үч үйдүн отун алып, от жагып, тамак жасап берүүчүсү Дарыяхан. Ал тамак жасамайынча башкалары эч качан тамакка кийлигишпейт. "Эмне үчүн антесиңер" деп Ажар көзүн ачып жумуп күлүмсүрөп, эмне деп жооп берер экен дегенсип, Дарыяхан менен Сүйүмкан тарапка бетин буруп кулагын түрдү. "Эмне үчүн экенин өзүбүз да билбейбиз энеке" деп Сүйүмкан оозун сүртүп Ажардын жанында олтура калып, "Энеке, бери кылчы башыңды карап берейинчи" деди. Чындыгында шырп алдырбай кирип, табыш чыгарбай бир нерсени уурдап жеп жатышканда, Ажар кулагын түрүп эшик тарапты, чыгдан тарапты элеңдеп тыңшап карай бериши Сүйүмкан менен Дарыяхан үчүн өтө кызык бир нерсе сыяктуу болуп туюлаар эле. Анын үстүнө алар тойбогондуктан эмес, Ажарга эркелегендигинен уурдап ичүү кызык көрүнө турган. Дарыяхан тыштан чыккан аттын дабышын шкаалап карай салды да: "Эже, акем келди" деди. Сүйүмкан ордунан тура калды. Жаагынан чыгып турган чачын аргымтып, жоолугун оңдоду да Дарыяхан чыгдандын алдына барып тура калды. Каныбек Алымдан 3 күнү мурун төрөлөп, аяк алып ичээрлик улуу болгондуктан Дарыяхан Каныбекти аке деп тергечү болгон. Анархан Карыптын үйүнөн чыкты. Дарыяхан жүгүрүп чыгып Каныбектин атын алды. Анархан Каныбектин өңүн көрүп эмнегедир чоочулагандай элеңдеп: "Ай, эмне болду? Эмне үчүн алайга барбай кайра келдиң" деди. Каныбек Анархандын суроосуна жооп бербеди да: "Жездем үйдө, Алым кайда?" "Үйдө уктап жатат" деп Дарыяхан акырын гана жооп берип төмөн карады. "Жездең деле үйдө" деди Сүйүмкан. "Тезирээк бери чакырып келгилечи" деп Каныбек үйдүн көлөкөсүндөгү көккө олтура кетти. Алда кандай укмуш болуп кеткендигине түшүнө алышпай, Белек, Карып, Күлүкан, Ажарлар баштап үйдөгүлөрдүн баардыгы дүрбөп Каныбектин жанына келишти. Күн кечпешим, тоо ичин ала көлөкө баскан. Толукшуган жайдын мемиреген кечки жели денеге сүйкүмдүү болуп турат, бирок желге эркелей бийлеген түрдүү жыгач өсүмдүктөр жок. Суунун боюна өскөн каракыяк, тиги күн тийбеген тескейлерге өскөн бетегилер болбосо, баардык тоо тоногон нардай тартайып турат. Түрдүү түйшүк, түмөндөгөн зомбулук жорукталган алда качан жүрөгү өлгөн Ажардын өңү кумсарып, муундары калтырап: "Ай, дагы эмне шумдук болуп кетти садагаң" деди. Каныбек айландыра карап, элеңдеп турган эмелердин жүрөгүн түшүрүп, үрөйүн учурбоо үчүн сөздү кайдан баштаарын билбей, бир аз токтолуп туруп калды. "Чоочубагын энеке. Корко турган деле эчтеме жок. Алай тарапка барууга аттансам да түрдүү себептер менен акылдашууга кайра келдим. Ал себептер деле жаңы эмес, баардыгы баягы угуп жүргөнүңөр. Жаңы кабар эле Алымдын соорондатканын буурасын өлтүргөндүгү жөнүндө" деп Каныбек өтүгүнүн кончун тартып койду. Олтургандардын баардыгы дагы кандай шумдукту айтып жиберээр экен дегенсишип, Каныбекке карап ого бетер жалдырап келишти. "Мен кече мындан чыгып, биз жөнүндөгү кабарлардын түйүнүн чекмелөө үчүн кадимки Бекиникине барып кондум. Алар мени тааныбагандыктан ат башыдан Кашкарга бара жаткан бир кыргыз байбатчасы болуп көрүндүм. Анда мен жөнүндө, Керимахун Зуннахундар жөнүндө көп сөздөр болуп олтуруп, акыры Алымга келип токтолду. Беки менен Кара Чечен бул жердеги элдин жерде кашка ат тутуусунун баардыгын каттатып алыптыр. Бирок өздөрү анык тааныбагандыктан түрдүү шылтоо айтып, канып танып кетсемби деген ой менен
соорондаткага киши чаптырып, баягы өзүң бутун тушап, атын минип кеттим деген кара сакалды алдырыптыр деп, Каныбек алымга карады да, ал кара сакал сенин өңү түсүңдө, жаагыңдагы тагыңды ай күнөө айтып олтурат деди. Олтургандардын көз алдына түрдүү шумдуктар элестей баштады. Алымга эч кандай жамандыкты кыйбаганын билдиришкендей, бардыгы тең аянычтуу көз менен алдыртадан алымга карашты. Ал кара сакаллы эмне кылмакчы экен деди сабырсыз алым. Беки менен кара чечендин менин суроолорума жооп беришине караганда, алар жерди кашка аты бар адамдардын бардыгын чогултуп, ошол кара сакалдын алдына көрсөтмөкчү. Алым, а сен атыңды эмне кылгансың деп мурдагы күнү элүү башы сенден сурабады беле? Ооба. Анан эмне үчүн сурап жүргөндүгүнө мен эми түшүндүм. Жел болмоюнча чөптүн башы кыймылдабайт. Ошондой себеби бардыгынан алдыртан териштирип сурап жүрсө керек. Айтканындай дагы бир укмуш, биздин айылда бир алым деген шок жигит бар эле. Ал күздөн бери жоголуп кетип, келгенине бир кыйла болду. Анын жанына бир чоочун жигит бар, аялы уйгур кызы. Минген жорголорунун түрү түсү мындай деп бизди даанылап, ушул айылдан бирөө Бекиге кат жаздырыптыр. Бекинин айткан сөздөрүнүн удулуна караганда, ал катты жазган элүү башы көрүнөт деп Каныбек улутунуп турду да айтмакчы. Азундакын соорондатканыкына келиптир. Жанагы биз жөнүндө жазылган катты берип, жоголгон жорголордун түрү туура келеби деп Беки Зундакунга кечке жуук киши чаптырыптыр. Албетте, жорголордун түрү түсү туура чыгат да деп алым улутунуп койду. Кудай, өзүң жакшылыгыңды бербесең, мунуңар өтө суук кабар балам деп кары үшкүрүнүп бир аз тунжурап турду да, бул кабарлар биз жаңсыл болгуча, алым бир жакка бара турса кандай болор эле? Ошентип эле айланайындар деп күтүлбөгөн жерден ыгы табылгандай кубана түштү ажар. Шумдуктун оту ошондо жанбайбы аба? Маселен, биз бир жакка кетип калсак, Беки менен кара чечен келип калса, анда айлаңыз эмне болмокчу деди Каныбек. Бардыгынын жылдыздары жерге түшүп, кабактары бүркөлүп, добулдуу кара булуттай калың ойго киришти. Бет-бетинче тунжурашып, узун санаанын учу кыйрын жортушту. Бирок барууга тоо, басарга жер таппагандай. Бүтүн көрүнүштөрү өзгөрүлүп, эки буту бир кончуна тыгылган сыяктуу. Баятан бери бутуна конгон чымын менен ойноп олтурган Сакадай да оюнун токтотуп, бир балекетти сезгендей көзүн жашылдантып, алдыртадан Каныбекке жана башкаларына карады. О, тар заман деп, ажар кандайчадыр бир аянычтуу муңайыш менен, өзүң түрмөдөн келгенден бери тар заманым кеңиди го дечелем. Ал оюм жалган болуп чыкты. О, жараткан Кудай. Кана эми эмне кылсак? Кайда барсак ээн эркин жашайбыз деп көзүн ирмеди. Анын бул сөзү муңайым олтурган Карп менен Гүлкандын муунун да бошотту. Анархандын көзүнүн кычыгына жаш толду. Жалгыз гана айла бар деп Каныбек башын көтөрдү. Кандай айла деп капталган туюктан жол издегендей бардыгы Каныбекке карашты. Бүгүн түндөм калбай чоконун үстүнө көчөлү. Анан андан аркысында көрө жатарбыз. Кемпир чалдар мында калып, силер ошондой бара турсаңар кандай болор эле, деди Карп. Баланын сөзүн айтасыз да, ата. Биз кетип силер калганда, мындагылар силерди тем коебу, деди алым. Беки менен кара чечен эмес, элүү башчы тем койбосун Карп жакшы билет, бирок ошондой да болсо Карптын суроосу аргасы кеткенден суроосу эле. Мен Каныбектин айтканына уюп турам. Мына, карыбыз калсак да, жашыбыз калсак да соо болбойбуз. Эгер кача турган болсок, итти да калтырбоо керек, деди Белек. Бардыгы кеңешип олтуруп, акыры Каныбектин айтканына макул болушту. Бүгүн түн ортосунда көчүп кетүүгө даярдык көрө башташты. Бирок туулуп өскөн жерде азыраак үйлүү туугандарды таштап көчүп кетүү алым менен Белек үчүн кыйын болду. Булар унчукпай кетип калганда, бул жердеги чоңдорду туугандарына кордук көрсөтүп, кыйнаарын алым менен Белек Каныбекке айтышты. Каныбек менен алымдын акыркы сөзү бүттү. Бир чети ажыра шаяк, экинчи жагы кеңе шаяк деп Белек бир кой союп, бардык туугандарын чакырды. Белек өзү Черик ичиндеги Келдике деген уруудан, Келдике ичинде Саты уулу деп аталыша турган. Бардыгы 20 түтүн, ичинде Белектен башка алардын таламын талашып, сөздөрүн айтып берери жок. Булардын байы дагы жок, бай дегени Белек. Белектин кийинки байы Кадыркул деген чал. Саты уулу илгертеден бери кедей болуп, жаман чокой кийиз өтүктөрү бутунан түшпөгөндүктөн, айланасындагы уруулар буларды жаман чокойлор деп атыктырып жиберишкен. Кийинки күндөрдө Саты уулу деген аты жоголуп, жаман чокойлор деген ат орун алган. Бирок булар башынан бери ынтымактуу,
Бирөө бир орундуу сөз айта калса, башкалары баш булгабай көнү калышат. Жылдыз чыга белек үйүнүн ичин туугандар менен толтурду. Билгенге бата аяк, билбегенге ант аяк деген макал бар эмес багалар. Мына бул казандагы кайнап жаткан эт. Билгениңе кеңеш аяк, билбегениңе ажыраш аяк деп белек күлүп турду да, болгон окуянын бардыгын баштан аяк жашырып жаппай айтып чыкты. Өткөн күздөн тартып алымдын эмне үчүн жоголуп кеткендигин, күздөн бери пайда болуп калган сокур кемпир Каныбектин өз энеси, ак сүтүн эмизген алымдын энеси экендигин бардыгына эми маалым болду. Көп олтурушта, аркы берки жаман жакшы сөздөрдү билгендеринче айтышты. Туулуп өскөн жерди таштап кетүү кыйын. Бул жерди таштап, ал жерге бара калганда эле башыбызга чырак жагылып кетээрин Кудай билет. Бирок туулган жерди таштап, башка жерге кетпеске чара калбаптыр. Рас. Жамандык жакшылыкты тең айтыш керек. Жамандык болсо күйүнүүгө, жакшылык болсо сүйүнүүгө болбойт. Кокус бирдеме боло калса, күнөөнүн бардыгын белектин мойнуна жүктөгүдөй бололу, туугандар. Бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да сага ыраазымын белек. Каныбек балам менен алым кудамада 1000 мертебе ыраазымын. Уул экенсиңер. Эгер үчөөң унчукпай кетип калсаңар, а биз эмне болот элек? Сайда саныбыз, кумда изибиз калбай болуучу. Беки менен кара чечен эмес, бул жердеги 50 башың деле эки чайнап бир бүркүп койбойт беле. Ошондуктан ар кемиң өзүң ойлоп, күңкүлдөбөй ачык жооңарды бергиле. Калат экенсиңер, ана Кудайга аманат. Калбайт экенсиңер, мына, жүргүле. Мен Каныбек алым белектеринин артынан калбайм. Өлсөм өз колдору менен бир чуңкурга көмүп коюшар. Өлбөсөм бир карааны көрөрмүн. Белегиним. Мен даяр, бирок кайсы жол менен бараарды Каныбек экөөң башта, деди Кадыркул. Белек окуяны айтып, Кадыркул жактагандыктан башкалары баш булгоолоого чамалары калбады. Ары айтышып, бери айтышып олтуруп, көчүүгө макул болушту. Бул окуяны эч адамга билдирбөөгө жана бүгүн түндөн калбай көчүүгө бата кылып, этти жеп тарашты. Узак убакыт өткөн жок. Төшөнчү орунчуларын жана аянычтуу буюмдарын алышып, унааларга элби селби жүктөштү. Бөжүрөгөн балдарды, бөкчөйгөн кемпир чалдарды атка, уйга мингизишип, туулар өскөн жер менен кош айтышып, жөө жалаң жөнөп калышты. Бир бечара чолок. Мына бул жердин эл оозунда коюлган аты жок. Жайлоо же кыштоо үчүн чокодон башка мурун эч ким келбеген жер. Анткени жердин жамандыгынан эмес, бул жерге келе турган жолдун татаалдыгынан жана эки тараптагы элден кычыктыгынан тиги өзөндү как жарып агып жаткан 10 кулакча суу. Чоконун атоо боюнча балыктынын суусу болуп саналат. Балыктынын эки тарабы түндүк жана түштүккө карап чалкайган. Ат чабымдан алыс, бетигелүү жана шыбактуу көк жайык. Качанкы бир жер титрегенден калган көк жайык. Качанкы бир жер титрегенден калган бир белги сыяктанып, ар кайсыл жерде тоо башынан кулап келип жатып калган корум таштар бар. Түндүк тарабындагы көк жайыктан ары калың токой, анда-санда өскөн чоң арча жана кай бир жерлеринде карагайлар да бар. Бул арча жана кай бир жерлеринде карагайлар да бар. Бул өзөнгө убагы менен айдаса, аба ырайы түзүк болсо, бир катар эгин түзүк бышат. Бирок мындагы эл эгин айдоону кунт кылбагандыктан эгинди көп айдашпайт. Өзөндүн баш аягы ат чабымдан алыс. Тиги кептештеги жалгыз аяк жаман жолунан башка эч кайда жол жок. Береги түндүк тараптагы зоонун аркасында жөө адамга жол бар дешет. Алымбек старшынын айтуу боюнча жана элдин каалоо боюнча бул жердегилердин 50 башчысы чоко. Болуштун мөөрү басылып, старшынын айткан чыгымын ыйлайсыктай жазы күзү төлөп кутулушат. Бул жерлегилердин чоң байы чоко, анын эки кулундуу бээси, бир музоолуу ую, бир кысырык бээ, бир ат, 30дай эчки кою бар. Көпчүлүгү жоксуз эшигинде адалдуудан түгү жок, үрүп чыгууга ити жогу да бар. Ошол жардыларына жараша, жамандыр жакшыдыр түтүгүнө бирден мылтыгы бар. Арыктыр семиздир аңчылык менен күнүгө жаш сорпо ууртап турушат. Мылтык алып кийик атууга бирдеме кармоо үчүн тузак тартууга чамалары жогу көбөш чал менен жесир катын Тумар. Тумар жесирликтен кечээ кутулду. Анархан менен Каныбектин акылы боюнча Тумар менен Жолойду баш коштуруп, чоко кечээ күнү нике кыйдырып койгон болчу. Көбөш жардылыгына, карлыгына жабыкпаса, баласыздыгына жана жалгыздыгына камыкпайт. Анткени айылдагы балдар көбөштү этсиз олтургузбайт. Мына, Каныбектер дагы ушул жерди мекен кыла башташты.
Алардын аман-эсен көчүп келгенине бүгүн 20 күн болду. Алардын баш калкылап мында келишин бул жердегилер жаман көргөн жок. Жаңы туугандар дешип, жалпалактап, ар кими колдордон келген даамдарын берип, өөрүлүк кылышты. Белектин туугандары болсо бул жердин жакшылыгын жана камчы үйрүп качырган эт киминин жоктугун көрүп абдан кубанышты. Чоко кечээ күнү тууг алган бээсин союп, мурунку туугандарын жана жаңы келген туугандарын чакырып тамак берди. Жаңы туугандарга кошкон кошумчам, көрсөткөн сыйым кийгизген кейтим деп чоко элүү башчылыгын Каныбекке берген. Качып бозуп келише кылаар менен мындай сыйга жана даражага ээ боло калыштары Каныбек, алым, белектер үчүн жана аларды ээрчип келген туугандар үчүн көтөлбөгөн кубанычтуу бакыт болду. Чоконун 50 башлыгын беришине жана Каныбектин 50 башы болушуна жергиликтүүлөрдүн эч кими нааразычылык кылган жок. Анткени Айдарбек Таткандын куугунчуларынын айтуунан, Чоко менен Жолойдун айтуунан алар Каныбектин ким экенин жакшы билише турган. Каныбектин улак тартышы, ак жалды минип Бегайымды алып качышы, Нура суусунун аралыгында жатып, Түлкүбектин колуна түшкөнү бул айылдагы жаштар арасында жомок сыяктуу болуп тарап кеткен. Анын үстүнө Каныбектин ыйык бирдеме колдогондой көрүшө турган. Мекендештердин мамилеси күндөн күнгө ныгдайды. Каныбектин аклы боюнча айылдагылардын баардыгы экиден, бирден унаа менен тымызын барып, күлчө, караташ, куршаптардын эгин алып келип калышкан. Андан кийин улуу чаттагы тарапка келип күрүч алып барышты. Ал күрүчтөрдү жакшылап, какшылап, көк суу, үч төбө тараптагы элдерге сатышты. Айында 1-2 жолу нан жеп, жебесе жок жүргөндөр үчүн ак төөнүн карды жарылгандай эле болду. Эл эгинге кенелеп куунай башташты. Каныбек, алым, белектерди ортого алып, күнүгө ууга чыгуу бул айылдагы жигиттердин сыймыктуу кесиби боло баштады. Каныбек ушун этип башына бакты конуп, жакшы санашкан жар журулор менен куунап жатканда, өгүнү келгенде ошко жиберген жумасы да келди. Каныбек, мен сыяктуу чолокту өмүрүңдө көрбөгөн чыгаарсың. Эгер көрсөң да башка чолокту көрбөгөндүрсүң. Дал мендей чолокту көрбөгөндүгүң рас. Бул эч кимге талашсыз. Бул чолокту көрдүң беле деп, бирөө башыңа кылыч кармаса да, көргөн эмесмин деп тунаарың да ырас. Буга мен ишенем. Заман ушундай, Каныбек. Биздин көрө турган күнүбүз да азырынча ушундай. Оң бутумдун тизеден төмөнкүсүн полициянын огуна бергенмин. Бутка кошуп саламаттыкты түрмөгө бердим, бирок өзүм ушундай болсом да кыялым алда кайда. Жакында көрө жатаармын. Эми алысты көрө баштадым. Айланаңды карачы, Каныбек. Баарысы өзгөрүлгөн, баардыгы кубулган. Калуунча турган эч нерсе жок. Суунун боюнда гүлдөп, бүрдөп турган чынар тал эмес, эми башка болдум. Жашым жаш болсо да көрүнүшүм карттай. Бир жаккы капталы жана эки тамырынын бири чыгып, жалгыз тамырынын күчү менен серейип турган жалгыз арча кандай болсо, мен да ошондой. Ошондой арчаны кара да мени кара. Мен элден ажырап калдым, бирок мен элди же эл мени жек көргөндүктөн эмес, душмандардын кыянатынан. Демек, эми өзүң сыначы, Каныбек. Элден ажыраган эр жигиттин бир капталы чирип, тамыры куураган арчадан эмне айырмасы бар? Көңүлүн кир баскан, жүрөгүн зил каптаган, бетинин нуру качып, буктасы кайткан эр жигит, серейген жалгыз арча эмне? Эл мазар, элден чыккан азар деген макалды ойлочу, Каныбек. Бул макалдын күчүн, сонундугун карачы. Жандуу жансыз дебей баарын чыдап көтөргөн кара жердей күчтүү макал эмеспи? Мен ошол эр жигиттин мазар болгон элден алыс калдым. Биринчиден саламаттыгымдын начарлыгы болсо, экинчиден оштогу мени тааныган ыймам жана молдолордун кесепети. Мен Анжиян түрмөсүндө 4 жыл жатып чыктым. Чыкканыма 4 ай болду. 4 айдан бери оштомун. Каражатка зарылмын. Мени жакында Ташкентке чакырышкан, бирок ага бара албадым. Биринчиден Ташкентке барууга каражатым жоктугу. Экинчиден саламаттын эң начарлыгы. Саламаттыгым таза болуп, буттуу болсом, анда падышанын иттерине каптырбай, бир ишти орундатууга болот эле го. Падыша өкмөтүнүн кайсы кылыктарын айтайын? Тил менен айтып, кагызга жазып бүтүрө албаймын. Коку сөзүңө жолуксам, өз ирети менен айтып берермин. Мен түрмөгө түшкөндө мени менен бирге 6 орус, 1 немис, 2 өзбек жатты. Кыргыздан жалгыз мен. Алардын кай бири революционер экен. Кай биринин ким экендигин ушул убакка чейин билбеймин. Себеби алар менен анчалык тааныштыгым болбоду. Алардан 4-өө атууга кетти. Берки 5-өөнү 18 жылдан кесип Сибирге айдап кеткен.
Мени Анжиян түрмөсүнөн бошотту, бирок абдан бошотпой, Оштон эч кайда кетпей жумасына бир ирет жамдамаларына көрүнүп турууга буйрушкан. Чындыгында менин күнөөм жанагы 18 жылдан кесилип кеткендигинен кем эмес эле. Андай болсо кантип кутулуп алдың деген суроо туулат. Мен 4 жылга созулган суракта алгачкы айтканымдан жанбай, күнөөнүн бардыгын мени каралаган адегене менен Айдарбек Таткага жаба салдым. Мен Айдарбек Татканын үйүндө жүргөндө түрдүү себептерден кооп кылып жүргөндүктөн катып жүргөн китептердин бардыгына ушпу китеп мен Карабек Айдарбек Татка углунукыдыр дегизип жазып койгон элем. Ошондуктан окууга тыюу салынган жана тыюу салынбаган китептердин бардыгы меники эмес деп таандым. Экинчиден, мени менен бирге колго түшкөн эки орус жолдошум менен оорлугума боорлор оруп, Сибирге барсам жаралуу бутум менен өлүп калаарыма көздөр жетип, мени аяшты. Сурактарда мени тааныбайбыз дешти. Бошонуунун жолун үйрөтүштү. Мына, мен ошентип бошондум. Кош эми Каныбек, менден үмүт үзбө. Ден соолугумдун оңолушун гана күт. Колуңдан келсе жардам кыл. Кош, агаң Акмат деп жазган. Акматтын жума алып келген катын Ашке дегендин жардам менен Каныбек зорго окуп аягына чыкты, бирок жөн гана окуган жок. Кыйын машакат, аянычтуу сезимдер менен окуп чыкты. Акматтын мурунку убакыттагы көрүнүштөрүн көз алдына элестетти, бирок каттын маанисине караганда анын азыркы көзгө элестеши такыр башкача көрүндү. Каныбек көпкө чейин эрдин тиштеп, кабагын чытып турду да баягыда бутуна ок жаңылып жыгылган экен го деп ойлоду да улутунуп койду. Каныбек кечиктирбей жумадан такап дайынын сурап, алымды кошат менен жиберип, Оштон Акматты алдырып алды. Жума менен Чоконун айтуу боюнча аны дарылап абдан таптап бакты. Акмат дагы өзүнүн билгенин Каныбекке айтып үйрөтө баштады. Күн санап Каныбек замандын сырын түшүнө баштады. Бир күнү Акмат Каныбек менен сүйлөшүп отуруп, "Кайран Москвин, кандай сонун киши эле. Мага эчен алтын сөздөрдү айтчу эле" деди. Москвин дегениңиз ким эле?" деди Каныбек. "Көп жылдан бери революция ишине катышып жүргөн киши, өзү орус эле. Мени менен бирге түрмөдө жатты. Ой, кайран киши ай. Не деген сонун киши эле. Кабагым кашым дебей жаркылдап туруучу. Көп учурларда мени далга чаап, "Азамат экенсиң, Акмат. Орус тилин жакшы билет экенсиң. Эми сен биздин айткандарды көңүлүңө түйө берген. Бул түрмөдөн чыккандан кийин менин айткандарымдын бардыгын керек болот. Эмгекчи элди аркаңан ээрчитүү үчүн, көздөгөн максатка жетүү үчүн бардыгы курал болот" деп күлүп тамашалап, "Түрмө биздин мектебибиз, Сибир университетибиз эмеспи" деп, "Азыр шарт ушундай, Акмат. Анткени падыша өкмөтү бизге деген окуу жайын ушундай жасаган. Падыша өкмөтү биздин маңдайыбызга темир кишенден, караңгы түрмөнү, Сибирдин ырайымсыз каторгасын жазып койгон. Бала чакаларыбыздын жана жумушчу менен дыйкан элинин маңдайына чексиз кордук, зомбулукту, кандуу жашты жазып, алдыларына ачарчылыктын табагын тарткан. Эчтеме эмес, Акмат. Падышанын бул коркутуулары эч кимдин жүрөгүн майтарбайт. Кайта нааразычылыкты күчөтүп, кайраттантат. Рас. Иштей турган ишке бир аз жолто кылууга мүмкүн, бирок жумушчулардын революциялык күчүнө, эмгекчи элдин демилгесине эч кандай да тоскоолдук кыла албайт. Убакыт жетет. Ошондо падышанын биздин маңдайына жазгандарын этектин чети менен гана акырын сүртүп коебуз, Акмат" деп каткырып калаар эле. Кээде капалана калсам жанымда олтура калып, тамекисинен кагазга ороп берип, ширеңкесин чагып тарттырып, түрдүү акылдарын айтып, "Көңүлүңдү чөктүрбө, Акмат. Кайгыруудан эч пайда жок. Саламаттыгыңа зыян келет. Өлүүдөн корксоң, элиң үчүн эчтеме да кыла албайсың. Мейли. Биз эл үчүн курман бололу. Биздин өлгөнүбүздөн революция токтоп да калбайт" деп ары бери басып тамекинин коюу түтүндөрүн бурулдатып туруп, кабагын чытып терең ойлоно кетер эле деп Акмат улутунду да "Кайран киши. Атуу өкүмүнө моюн сунду. Желдеттердин бир ого жок кылды да койду" деп Акмат көзүн жашылдантып унчукпай калды. Каныбек мындай сөздөрдүн нечээнин укту. Акмат күн санап оңолгон сайын анындагы түрдүү сөздөрү чыга баштады. Акматтын саламаттыгы жакшы болуп калганын көрүп, Акматты дагы дарылоо жөнүндөгү билгендерин Чокого айтып, жума үйүнө кеткен. Акмат келгенден бери Каныбек эч кайда барган жок жана ууга да чыкпады. Күндүр түндүр эрмектешип Акматтын жанында болду. "Абаса ака, бир ишти сурайын деп дайым эле унутуп калам. Мени менен бирге колго түшкөн эки орус жолдошум" деп
суроосунун аягына чыга электе эки балышты кабаттай жазданып жаткан Акмат башын көтөрө бир жөтөлүп алды да: түшүндүм канке. Ал мындай, деп Акмат айтканда: ай мырзалар, сөз кызыгын баштабай кое тургула, деп сырттан чоко кирип келгенде, анын артынан Анархан менен Дарыяхан да кирип келишти. Капа болбогула, айланайындар. Жумай экөөбүзгө Акмат сыяктуу азаматтын аягышы зарыл болуп жатпайбы, деди да, чоко Дарыяхандын колундагы көөкөрдү алып, бир далайга чайкап турду да: Акмат балам, бул көөкөрдөгү кымыз Жуматанын айтуусу боюнча ачытылган кымыз. Ачытылганына бүгүн 9 күн болду. Бул кымыздын ичинде чейрек күчала, 1,5 ак кодол, 5 кашык аюунун майы, көк деген мөңгү чөбүнүн 5 жалбырагы, козу кулактын 1 кашык суусу, алгы деген чөптүн 1,5 кашык талканы, чыны карагаттын 2,5 кашык маңызы, 7 кашык бал, 3 тамчы ак кажырдын өтү бар. 9дун башы кошулган чарбасындары деген ушул балам. Саламаттыгың начар болгондуктан өгүнтөн берүүгө мүмкүндүк болбоду. Биз бир катар дарыны кымыз, каймак, эт сыяктуу күчтүү тамактар менен берип келдик. Эми ирдендиң, бул дарыны ичүүгө болот. Көтөрө аласың, деп чоко өтө кубанычтуулук менен көөкөрдү жогору көтөрүп: эгер ушул көөкөрдөгү дарыны такыр ичсең, анда Жума экөөбүзгө Кудай берип, таптакыр айыкканың балам. Эрдик кыл, деп кымызды чайкап, чай чыныга мелтирете коюп Акматка карматты да: кана, көзүңдү жумуп туруп тартып жибергин да, анаштын колундагы казыдан каалашыңча чоң сугун. Акмат кымызды шак жутуп жиберип, анын ачуулугуна чыдабагандай башын чайкап оозун басты. Эми мындан сугунуңуз, деп Анархан чоң кара аякка чокчулап тууралган казыны Акматтын алдына кармай калды. Акмат дем ала албай, бир аз буулуга түшкөндөн кийин казыдан 3 чеңгелдеп сугунду да чайнабастан эле жутуп жиберди. Жарайсың Акматым. Дары түгөнгөнчө эртең менен ач карын, түш кыйшайганда анан жатаарда ичерсиң. Айран сүт дегенди ичпе, дарынын күчүн кесип салат. Башка тамакты каалабасаң да көп ич. Өңгөчө казын аяба. Каныбек бүгүнкү бээни сен үчүн бекер союп олтурган жок. Ошонун казысын сени жесин деп союп олтурат. Көөкөрдөгү дары, бээнин казысы, башка күчтүү тамак өпкөңдөгү кыл курттун ажалы. Кыл курт кыйрап өлгөндөн кийин өпкөңдөгү кара өз эли айыгат, деп таптыгына мактангандай чоко башындагы тебетейин алып, төрдөгү жүктүн үстүнө ыргытып жиберди. Шумдуктар экен чоке. Ичимин өрттөнүп кетти көрүнөт, деп Акмат күлүмсүрөй башын чайкады. Шумдук, бирок мен жаныңдамын, коркпо. Кана Акматым. Дары боюңа тараганча жанагы сөзүңдү уланта бер, деп чоко малдашын оңдоп олтурду. Дакиш, энемдерге айтып койчу, эт салышсын, деп Анархан колундагы казы тууралган аякты аралып коюп, сөз угууга дилгерлигин билдиргендей Каныбектин жанына олтура кетти. Мен да сөз угат элем дегенсип Дарыяхан Анарханга күлүмсүрөй карап чурмуң этип койду да чыгып кетти. Жанагы сөздү айтыңызчы, деди Каныбек. Мени Айдарбек татка полицияларга кармата турган болгондо мен качпадым беле? Деди Каныбек илгери жүткүнө. Ошондо менин оң жаккы балтырыма ок жаңылган. Буттун сөөгү аман болгондуктан мен эптеп качып олтуруп тоонун башына чыктым. Көйнөгүмдү айрып, балтырымды таңдым. Бийик тоону ашып, ноокат тарапка түшкөнүмдө үңкүрдө эт бышырып олтурган жалгыз мергенчиге кабылдым. Ошонун жардамы менен чоң Анжиянга жетип, андан ары Ташкентке, депосундагы тааныштарыма бардым. Алардын жардамы менен балтырым бат эле айыкты. Айыккандан кийин деподо иштөөнү кааласам да андагы жолдошторум көнүшпөдү. Алар үчүн сенин бош болууңа жана ар дайым ар кайсы жакка барып келип туруума ыңгайлуу экен. Мен жаман кийинип алып, жолдошторум берген жашырын газетаны айткан сөздөрүн ташый баштадым. Күндөрдүн биринде мени чоң Анжиянга жумшашты. Анда биздин 2 жолдош бар эле. Данилов дегенди Ташкентке жиберип, Беспалов деген анда калып иштеше турганымды да эскертишти. Кыскачалап кандай ишти иштээримди да айтышып, кенедей кагазга жазып кат беришкен. Мен чоң Анжиянга барып, түн ичинде айтылган көчө боюнча Данилов менен Беспаловду издеп барып калдым. Айтылган үйдүн эшигин каксам дабыш жок. Аңгыча болбой мага карай жүгүрүп келаткан полицияны көрүп качтым. Жанымдагы катты ала коюп жутуп жибердим. Мени кууган полициялар көбөйдү. Тапанча үнөө бир нече жолу чыкты. Мен жыгылдым.
Жото жиликтин башы ок талкалап кеткенин эртеси билдим. Көрсө иш мындай экен. А мен барардан бир аз мурда Данилов менен Беспаловду полициячылар камакка алып, бул үйгө дагы ким келер экен деген ой менен үйдү кайтарууга алып, калганда мен барып калган болом. Азапты кайдан дегендей деп чоко улутунуп койду. Кадырлап баккан киши жок болгондуктан бутум жаман болуп кетти. Бир күнү бир фельдшер ээрчитип барды да бутумду тизеден кесип салды дегенде, деп Анархан жашын төгө чыга качты. Ошентип түрмөдө жатам. Мен тентип жүргөн кыргызмын. Атым Асан. Ал үйгө кайыр сурап барганмын дегенден башканы айтпадым. Кайдан жайдан укканын билбейм, бир чолок кыргыз колго түштү дегенде угуп, баягы адигине старшы келип калса болобу. Жүзү кара, деди Каныбек тишин кыжыратып. Адигине мени таанып, аты жөнүмдү айтып сайрабасынбы. Арадан бир аз күн өткөндөн кийин Ош полициянын колундагы менин китептеримди алдырып, адигине Айдарбектин уулу Карыбекти ээрчитип келди. Бул китептер кимдики экени жазылып турат. Меники эмес. Булардын ким экенин тааныбаймын. Атым Асан, кесибим кайырчы дегенден башка эчтеме айтпадым. Полициянын урганына, тергөөчүнүн аттырам деп коркутканына көнбөдүм. Бутумун жарасы айыкпагандыктан жана менин эмне кылып жүргөндүгүмдү такташ үчүн 4 жыл кармашты. Акыры Оштон эч кайда кетпөөгө, жума сайын көрүнүп турууга өкүм чыгарышты. Бир айдан бери мындамын. Полициячылар мени таппай жүрүшкөндүр деп Акмат кубангандай күлүп койду. Орус жолдошторуңуз эмне болду? Деди Каныбек. Аларга 18 жылдан бери кесип Сибирге айдап жиберишкен. Андан кийинки кабарын билбейм деп Акмат ошол жолдошторунун тагдыры жөнүндө ойлогондой бир далайга тунжурап олтурду да, эми силер жакшы иш баштапсыңар. Өңчөй кедей кембагалдар биригип, өзүңөрчө айыл болгонуңар абдан жакшы. Күч элде, эл канчалык көп болсо, сенин күчүң да ошончолук көп болот. Тилегиң бирге кошуучу ак ниетиңди терс какпай, ичке тартуу керек. Ошондо гана канке, Айдарбектей зулумдан кек алып, кайгы капа жок жан сактоого мүмкүн. Баардык эмгекчи эл биригип, камыр жумур боло калса, кандай сонун болор эле деп Акмат аккуба өңүн тамылжытып, көздөрүн жайнатып, алыска каргандай ойго кетти. Кудай буйруса, тилегиңерге жетесиңер балдар деп чокода кубангандай ойго кетти. Дүрбүнү тетир кармап караганда көрүнгөндөй болуп, жыргалдуу бир замандын элеси көрүнгөнсүдү, бирок ал жыргалдуу заман качан, кандайча болуп куруларына Каныбектин көзү жетпеди. Акмат оорусунан сакайды. Ташкентке кетмек болду. Бир сыйра кийим жана бир жоргосун берип, Каныбек аны чоконун уулу менен узатты. Ал жоргосун Жалалабадка барганда сатып, кийимин кубултуп алып, Ташкентке жөнөп кетти. Жашырын сырдуу жабык кат. Каныбек, сак-саламат жүрөсүңбү? Кайгы капаң жок, денең тазабы? Өзүң айтып жүргөн энең күүлүүбү, баса? Чоң атаң, чоң энең кайда? Алар күүлүүбү? Же аларды унутуп салып, өз жаныңдын камын кылып жүрөсүңбү? Каныке, сен кимсиң деп, эчени рет суроода берерсиң. Ким жазды болду экен деп, каттын баш аягынан менин жөнүмдү дагы караарсың. Бирок, менин ким экенимди издеп убара болбо. Издегениң менен мени таба албайсың. Мейлиң изде. Сен табуунун аракетин кыл. А бирок, мен таптырбоонун аракетин кылайын. Буга макул болсоңуз, сиз деп сүйлөшүүгө улуксат этиңиз. Анткени мындай. Өзүңүз ак жалды минип качкандан бир аз күндөн кийин колго түшкөнүңүздү укканбыз. Сизди Түлкүбек кармап, Зуннахун Кашкарга алып кеткенин дагы укканбыз. Бирок көп кечикпей, Каныбекти Зуннахун дарга астырып өлтүрүптүр деп уктук. Ырас. Бул кабар мен үчүн айтып түгөткүсдөй кыйын болду. Сизди билгендер кайгырышты, кайбири ыйлашты. Ошолордун арасында мен дагы кайгынын күүсүн черттим. Кайгынын кереги эмне? Бирөөгө кайгырып, бирөөнүн өлүүгө зарылдыгы жок эмеспи деген сөздөрдү эске алдым. Ошондуктан жаш өмүрүмдү өчүрбөөгө бел байладым, канке. Сизди өлдү деп уккандан 3 айдан кийин күйөөгө тийгенмин. Өткөн ишемби күнү эркек төрөдүм. Эгер ич тардык кылбасаңыз, балабыздын аты Каныбек. Сиздин кабарыңызды каттуу угуп, жакшы көрсө керек. Кайнатамын койгон аты. Мен үчүн бул ат алдан эмедей угулат, бирок жашырын сырдын жабылып тургандыгын менден башка эч ким билбейт. Кайнатам кедей адам. Бир бээ, бир торпок, 2 эчкиси бар. Кайненем кой оозунан чөп албаган момун. Отун алдырып, от жактыруу эмес.
от бойындағы чычаланы ичкерилештирип коюумду да оор көрөт. Тек ичкен жегенди билип, баланы кучактап төр башында олтуруп берүүмдү чоң сыймык көрсө керек. Тиричилик өз алдынча. Кайнынем байдын коюн кайтарат, күйөөм болсо байдын жылкысын багат. Кайын ата, кайнынем ошол байдын малын көздөшүп, саанын саашат. Каныке, кече гана күнү бирин-бири сүйүшкөн, жалындуу эки жаштын ушундай болуп кеткендигине ким кайгырып күйүнбөйт. Эгер жашырын сырды ачык билишсе, көздөрүнөн кандуу жаштарын агызып, ыйлашпас беле? Албетте ыйлашар эле. Эми эч ким ыйлабайт Каныке. Тилектештер кубанышат. Кантип кубанышпасын? Өлдү деген сиз аман, өлдү деген мен аман. Сиздин амандыгыңызды угуп абдан чоң кубанычтамын. Жаным, сен ооруңдан абдан айыктың көрүнөт. Бир топ күндөн бери денең жыйылып, бетиң нурдана баштады деп күйөөм мени өөп кубанат. Бирок сенин амандыгыңды уккандан бери кубанычым ташып, куунай баштаганымды ал билбейт. Ага билдирүүнү мен каалабаймын. Каныке, көп учурларда жашырын сырды ачкым келет, бирок биринчиден менин сырым сени майып кылабы дейм. Экинчиден өзүм майыппылым. Үчүнчүдөн өмүр бою бетиме көө жаба турган шерменделердин шерменде кылыгы бар. Башка сырды ачсам да, мен ал сырды ачкым келбейт. Эгер башка сырды ачсам, ал сыр өзүнөн өзү ачылып калат. Аны мен каалабаймын. Чачы кыркылган шерменде деген сөздү ким угууну кааласын? Бул сөз өзү өлүм эмеспи? Бирок эми сырды ачуудан ачпаган жакшы. Анткени мен күйөөлүү, сиз аялдуу. Ошондуктан жабуулуу казандын жабуулуу бойдон калышын зарыл табам. Каныке, эмчектеш бир тууганың сени түрмөдөн чыгарганын, өзүң айтуучу Анарханды алганыңды, Кашкардан качып Какшаалга, өгүнү бул жерге келип кеткениңди, эми айылың менен чоконун үстүнө көчүп келгениңди толук уктум. Бирок толук укканда эмне кылам? Жакшылыкка тилектеш болуудан башка кыларым жок, Каныке. Каныке, кирсиз таза мухаббат экөөбүздө күчтүү эле. Бир убактарда жаштыктын жалындуу оту менен ысыкка күйүшүп, суукка тоңшуп, мухаббаттын назик күүлөрүн тартышкан элек. Кызыл ат болсо мингеним, кылторку болсо кийгеним, кыйрыбыз өссүн өркүндөп, кызыгын көрсөк дүйнөнүн деп тартуу кылып, магаарына бырдаган ырың али эсимде. Ал гана эмес, туйгундан жалгыз туулган бозум түлүк шумкармын. Кара байыр казанат, какырлуу чөлдүн тулпармын. Кайрып таптоо келишсе, кажыбай мен да чуркаармын деп чатыраган көп келин, кыз жигиттердин арасында жалтанбай туруп ырдаганың дагы эсимде. Ошондогу көрүнүштүн баардыгы көз алдымда. Булар гана эмес, кайсы жерде эмне болгондугунун баардыгы эсимде. Жалгыз гана Каныке, жалгыз гана эстен күн санап чыгып, мейлеме ушундай болсунчу деп унутулуп бара жаткан нерсе, ал экөөбүздүн кирсиз таза мухаббатыбыз Каныке. Бирок буга экөөбүз айыптуу эмеспиз. Айдарбек татка. Ооба, ошол. Эмки менин сизге деген мухаббатым курбулук, тилектештик гана мухаббат. Мындан башка мухаббат эми болууга мүмкүн эмес. Балким мүмкүн болот. Балким качаан гана Кашкар дарыясы алайга карап атканда, анткени жанымдай жакшы көргөн жана жаш өмүрүмдүн соолубасына аралжы болгон күйөөм Алпечит деген эркек балам колумда турат. Сиздин өчкөн отуңузду тамызышып, өлгөн жаныңызды тергизишкен жарыңыз Анархан бар. Экөөнү эки жерге зарлантып таштап, экөөбүз эми кайра баш кошкондо не жакшылык көрөбүз? Баса, Анархандын 3 айлык боюнда бар деп уктум. Андан көрө ошол балаңыздын өмүрүн тилеңиз. Эркек төрөсө атын өзүңүз билип коюңуз. Кыз төрөсө атын абдан ойлонуп таап коюңуз. Каныке, жарылбаган чыйканды сыккандай кылып, өтүп кеткен иштерди эсиңизге салып, чердүү жүрөгүңүздү сыздатайын деп кат жаздырып отурганым жок. Сиз жөнүндөгү болуп жаткан жана боло турган шумдуктардын кабарын берейин деп, бир кайниниме жалынып, жашырып сырдуу жабык кат жаздырып отурамын. Бирок ал шумдуктарды айтуудан мурун өзүңдөн көптөн көп кечирим сураймын, Каныке. Балалыктын мастыгынанбы же мухаббаттын бизге деген кастыгынанбы, бир убактарда жанаяшпас сүйүштүк. Эми кимдин колу тийүүнү ыраа көрбөгөн мухаббатыбыз эми мына жок болуп олтурат. Жер курутчудай болгон желмогуз ушакчылар сени өлдү деп чыгарышты. Мен күйөөгө тийдим. Мени өлдү деп чыгарганда сиз аял алдысыз. Ошондуктан экөөбүздө тилектештик, курбулук гана мухаббат болсун. Экөөбүз тең,
Эмки коңшулушкан жарларыбызды сүйөлө. Кичинеге чоң сунба, асмандагы айга кол сунба деген эмеспи? Ал экөөнү сыздатпайлы. Колдон келишинче жардамдашалы. Каныке. Акчалды издетүү ишин Айдарбек али күнгө чейин токтото элек. Кимде ким Акчалды таап, Каныбекти кармап бере турган болсо, төбө баштаган 9 сүйүнчү берем деп Айдарбек татка өткөн күздө жар чакырткан. Биз аны укканбыз. Көңүлү жамандардын кайбири төбө баштаган 9га кызыкса, кайбири сизди кармап берип, абийир алууга кызыгып, ууга чыккан тайгандай эмгиче тапкычтап жортуп жүрүшөт. 2-3 күндөн бери уккан ушактарга караганда иш чатак жагында сыяктуу. Кашкар түрмөсүнөн качкандыгыңыз жөнүндө жакында эле Айдарбек татка Түлкүбектен кат келиптир. Ал каттагы сөздөрдүн угулушуна караганда, Анархандын күйөөсүн сиз өлтүрүп койгон сыяктуу. Мурдагы күнү Сооронбай болуш менен уулу Карабекти ээрчитип, Айдарбек биздин айылга келген болуучу. Айылдагы чоңдордун баардыгы чогултуп алып, толуп жаткан шумдуктардын башын чатыган көрүнөт. Кимдир бирөө аркылуу мындан 4 күнү илгери Айдарбек сиздин кабарыңызды угуптур. Бирок сиздин үйүңүздүн кайда экендигин, Акчалдын амандыгын билдирүү үчүн алдыртадан киши жибергени жатса керек. Кимди качан жиберерин билбедик. Чоко баштап бүтүн айылы менен ууру, жалаң уурлук менен жан багышат. Алардын үстүнө Каныбек деген жан кески ууру келип кошулду. Ал Каныбектин кылбаганы жок деген сыяктуу чыгым сөздөр менен уулу Карабекти Айдарбек бүгүн Ош оязунун алдына жибергенмиш. Былтыр өзүн качкан учурдабы билбейм. Көксууда жерченеп жүргөн бир топ төрөлөрдүн 5 аты жоголгон эмиш. Ошол аттарды дагы силерди уурдап алды кылып, оязго арыз жазып күбөлүгүнө Алыбай, Алымбек старчы баштаган бир топ старчыларды көрсөтүп жиберген сыяктуу. Бул уурлардын түтүнүндө мылтыгы бар. Колго түшүрүү кыйын. Ошондуктан бир топ полиция келсин деп дагы кагаз жазышыптыр, канке. Өзүң жөнүндө болуп жаткан шумдуктар ушулар. Бечара Каныбек аман-эсен Чоконун үйүнө келген экен. Шумдуктарды чыгарып, Каныбекти жок кылуунун аракетин кылып жатышат деп түндө кайнатам менен күйөөм кеп салып олтурушту. Теги жанга өлчөм иш кылганыңыз жакшы. Кош, каныке, деп жазылган катты жазуусу жаман болгондуктан Каныбек Ашкеге окутуп укту. Өзү гана эмес, Алым менен Анарханга дагы окутуп берди. Айдарбектин кылып жаткан кылыктары, шумдуктары көп болбосо да, аз-аздап ачык болду. Бирок бул катты ким жазып олтурат? Каныбек үйдөн чуркап чыкты да Чоконун уулун чакырды. Андан аныгын сурап, жашырын сырдуу жабык катты ким жазганын тапкысы келди. Сага бул катты ким берди? Ким экендигин билгеним жок. Мына кызык. Сен кимсиң деп сураганың жокпу? Жаныма жакын келсе сурап өңү түсүн көрөт элем. Жакын келүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын айткан сөздөрүнүн көбү да угулбай калды. Бүгүн эртең менен Асманбай экөөбүз тетиги аскага барганбыз. Ошол асканын буягында турган боорчуктан бир топ теке көрдүк. Асанбайды тиги Зооканы көздөй жибердим. Ал барып ыгы келсе экөөнү атып алмакчы. Андан бери качканда мага кабылат. Андыктан мен тетиги борчуктун шилисинде барып олтурдум. Аңгыча болбой тетиги асканын чыгыш жагындагы кырк таштан ой айланайын. Соопчулукка бери зоонун астына келчи. Каныбекке кат берет элем деп абдан зарыл эле. Айылдан силерди келе жатканыңарды көрүп, баятан бери күтүп турдум деп бир келин жалынып жалбарып Асанбайды кыйкырды. Ал алыс жана текелерди өңүп бара жаткандыктан келиндин сөзүн уккан жок. Соопчулукка деп безилдегендиктен жана сенин атыңды атагандыктан мен акырын үн чыгарып келинди чакырдым. Ал мени көрө коюп дагы аябай жалынып жиберди. Мен келинге тетиги соройгон асканын күнбатыш жагындагы кычыктын келип катты берүүнү айттым. Жандоом боюнча Асанбай өзү барган жерине токтоду. Келин көпкө чейин жок болду. Анткени тетиги соройгон асканын аркы бети дагы зоо. Ошол зоону имерлеп төмөн түшүп кайра чыгып кете турган. Кенен 2 чай кайнамдан кийин келин айткан жериме келди. Катты ташка байлап туруп ыргытмакчы болду. Бирок каттан мурун таш ыргытып көрүүнү айтты эле. Таш ыргытып жеткире албай койду. Келиндин жалынган сөзүнө чыдай албадым. Анан келинди берки кезеңге жиберип, мен төмөн түшүп, теги зоонун этегин айланып, тетиги 2 зоонун арасындагы кууш менен араң жогору чыгып бардым. Келиндин ыргыткан ташы мага жетти. Анан катты бир ташка кошуп, жоолукка түйүп туруп мага ыргытты. Катты алдым. Келин абдан кубанды. Дагы көп сөздөрдү айтты эле, бирок бир сөзүн да жакшы уга албай койдум.
Анткени зоонун куушу бир сөздү 100 түрдүү жаңыртып эле күйлөй берет экен. Мен башымды ийкедим. Ал дагы башын ийкеп колун булга алады. Каты жанагы, каттуура ургуткан жоолугу бул деп чоконун уулу жоолукту Каныбекке берди. Ал жебек жоолук. Эскилөө тартып калган, бирок жыртыгы жок. Чекесиндеги жебек менен сайган саймасы кадимкидей. Каныбек жоолукту жазып карай салды да, жүрөгү болк этип өңүп кымсарып, бүткөн бою дүрүлдөп кетти. Оозун ачып көзүн алайта жоолукту кошколдоп мыкчый, жүрөгүнө басты. Чоконун чечилип кеткен боосуна аларды болуп калгандыктан Каныбектин өзгөрүлө түшкөндүгүн чоконун уулу байкай албай калды. Ал чокойдун боосун байлап, ал кайдагы келин эле деп жылмайып, кандайдыр бир башкача ой эсине түшө калганда Каныбекке карады. Кайдагы келин экенин билбейм, бирок бизге тилектеш. Айдарбек татканын бизге каршы кылып жаткан шумдуктарын жазыптыр. Чоко аксакалды, белек менен алымды бери чакырып кой. Акылдаша турган иштер чыгып калды деп Каныбек жоолукка тегилип карап турду да, бул жоолукту сен алгын. Ардактап катып жүзүңдү сүртүп жүргүн деп жоолукту акырын гана чоконун уулуна сунду. Чоконун уулу таң калды. Анын максаты Анархандын көзүнчө Каныбекти шылдыңдоо эле, бирок иш өзү ойлогондой болбогондуктан кызарып уялыңкырай түштү да, акырын гана жоолукту алып баса кетти. Тойчу татканын урууларынан жарадар болуп, кийин кайта жакшы болгондо Бегайым жанына олтуруп алып, терс кайыктап сайган жоолук экенин Каныбек жазбай тааныды, бирок бул укмуштун чын төгүнүнө ишенерин же ишенбесин билбей делдейип турду да калды. Чоңкойчунун үйүндө барып кондум. Кайта келе жатканда Ахмат экөөбүз тең кондук. Кызы Бегайымдын өлгөнүн айтып ыйлашты. Сага салам айтты деп өгүнү алым ошко барып, Акматты алып келбеди беле? Демек, эми бул кандайча окуя болсун? Кантип Бегайым тирүү калды? Ошондон бери эч кимге билинбей кантип жүрөт? Чымынды төө кылып көрсөтүүчү учуртмалуу узун кулак кушакчылар кантип бул окуяны көрбөй, билбей калышты экен? Эшендин таягын жеп, алсыз болуп калган Бегайым эми кантип эч кимге көрүнбөй олтуруп, алайдан бул жерге келип калды? Же бирөө жардам кылдыбы? Ырас, бирөө жардам кылууга мүмкүн. Бирок анын чачын эшен кыркып салган. Элдин адаты боюнча чачы кыркылган аял барып турган шерменденин шермендеси болуп саналуучу. Чачы кыркылган аялдар адам катарынан чыгуучу. Анын чачынын кыркылышы өмүр бою бетине көө жабылгандай болуучу. Көп учурларды андай аялдар өзүн өзү өлтүрүп коюучу. Андай аялга жардам кылуудан элдин көбү баш тартуучу. Демек, бул кордуктардын амалын Бегайым кантип тапты? Кантип ал чачынын кыркылгандыгын элге жана күйөөсүнө көрсөтпөй койду? Эгер күйөөсү көргөн болсо, эмне деп жооп берди деген сыяктуу эсеби жок суроолор желектей желбиреп, каркырадай убап-чубап биринин артынан бири келе берди. Каныбек бул сыяктуу суроолордун учу кыйрын, жорутуп, ойноп күлгөн учурларын эске салып туруп, каңырыгы түтөп, кабагы карыш салынып, тиштери кычырап, кимгедир каарданган сыяктанды. Чоко үйдөн чыгып жанына келди. Каныбектин кейпин көрүп унчукпай гана акырын турду. Жаш чактагы курчунан ажыраган көзүн терең кабактын алдына жиберип, Каныбекти тиктеп калды. Жаным Бегайым, шерменделердин шерменделик адаты боюнча чачың кыркылган. Баардык сырыңды элге айткың келсе да, чачыңдын кыркылганын эч кимге айткың келбес. Аны жакшы билем жаным, ырас. Эгер сырыңды эл биле турган болсо, абысын ажынын күнүгө бетиңе тамга басат. Ооба, шерменделик тамгасын басат. Элдин адаты ушундай. Мейлиң, эч кимге ал сырыңды айтпа. Бирок кандай немеге тийдиң жаным? Чачы кыркылса мейли деген, адамгерчиликтин жогорку сапатын билген, сенин муңдуу карып экендигиңе жаны күйгөн бир азаматка тийдиңби? Же аргасыздан бир келесоого тийдиңби? Эгер ушундай боло турган болсо, көзүңдөн жаш акпай, кан агып, жарык кабагың бир күлбөй, жабыгып, жүрөгүң муздап, ичиң сыздап жүргөндүрсүң, деп Каныбек тишин кычыратып, муштумун түйүп, кимдидир каардантып качыруучудай ызырынып ордунан тура калды. Каныке, эмне болду сага? Деп Чоко дагы тура калды. Каныбек чоочуган сыяктуу жалт карай салды да, ар жакта келе жаткан жолойду да көрдү. Чоконун суроосуна жооп берген жок. Акырын алдыртадан Бегайым катты берген зоонун кырын карап туруп, тунжураган терең ойго кетти. Шумдуктун оту жанды.
Keyinki bölümlerde.